Koytaş okuyasın iliktegen komissiyanın müçösü. Konstitutsiялык палатанын мурдагы судьясы Кlara Сооронкулова 17 декабрда комиссиянын мүчөлөрү кол койгон корутунду менен Жогорку Кеңеште окулган корутундуда айырмачылык бар экенин айткан. Муну 19 декабрда комиссиянын дагы бир мүчөсү УКМКнын төрагасынын мурдагы орун басары Артур Медетбеков да тастыктаган. Корутундуда Рыскелди Момбеков ушул жылдын 6 апрелинде КСДПнын курултайына 17 мартта митингине катышканы боюнча маалыматтар камтылган. Бирок Сооронкулова менен Медетбеков мындай маалымат алар кол койгон бүтүмдө жазылбаганын билдиришти. Рыскелди Момбеков болсо ал комиссиянын иши боюнча буларды айтат. Демек анда мени киргизип койгону бул мени коркутуп койгон деп кабыл алам. Жол болсо мындай кара тизмеге корутунду киргизген бул кара тизмеге киргизип койгон эле депчи. Мага мындайча айтканда эскертүү бердик го деп эле ойлоп атам да. Бирок мен адан коркпойм. Манас калмактан коркпосо, Манастын урпагы камактан коркпойт. Ушуну бир түшүнүп койсун. Ал эми Исмаил Исаков буга чейин комиссиянын корутундусу өзгөртүлбөгөнүн айткан. Ал мамлекеттик комиссияны вице-премьер-министр Жеңиш Разаков жетектеген. Разаков азырынча бул боюнча комментарий бере элек. Ал эми камакка алынган Равшан Жээнбековдун жактоочусу болсо, иликтөө такыр туура эмес багытта жүргөнүн айтат. Мунун бардыгы спецназдын кызматкерлерин жараталы оор болгондорду ошол жерден үйдөн алып чыгып тез жардам машинасына салып жибергенге чоң салымын кошкон Жээнбеков. Ошондой эле спецназ ичинде калып калган спецназга адамдар тийбешине салымын кошкон дагы Жээнбеков болуп атпайбы? Жалгыз Жээнбеков эмес, бирок башка инсандардын катарында Равшан Жээнбеков бар. Мунун баары үчүн ак үйгө чакырып белек берип сыйлык бериш керек эле. Бирок анын ордуна биз көрүп атабыз, камап жатат. Мен муну далилсиз жоопко тартуу катары баалайм, юрист катары. Мен жактап жаткан Равшан Жээнбеков муну өзүнүн ишмердүүлүгүнө, оппозиционер катары, демократиялык баалуулуктар үчүн күрөшүп келген оппозиционер катары өзүн сыпаттаган адам. Мага болгону мени унчукпашым үчүн мага басым болуп жатат деп баалап жатат бүгүнкү күндөчү. Буга чейин Жогорку Кеңеш Койташ окуясын иликтеген мамлекеттик комиссиянын корутундусун жактырган. Мамлекеттик комиссия Койташ окуясына Алмазбек Атамбаев жана анын тарапташтары жооптуу деген тыянакка келген. Атамбаевди колдогон КСДП болсо муну тааныган жок. Өткүлбек Рахманов, Акниет Кеңешев, Регион.